Мен Муратов Сулайман Назарович, Жайыронун тургуну болом. Ушул эжелер менин ишимде бүгүн күбө болушту. Ар дайым мени соттордо, прокуратуралардагы күнөөлөп келишкен. Ушу соттун отуруму улам жылып кеткендигине байланыштуу. Мына бүгүн эжелер өздөрү көрдү, коомчулук көрдү. Анан Садыр Нуркожоевич, сизге кайрыларым. Башкы прокурор Зулушев мени бир да жолу, канча жолу кат менен кайрылдым. Бир да жолу өзүнүн жеке кабыл албай атат. Жеке приемдан кабыл албай атат. Себеби ал жерде кабыл албаган себеби бул жерде Жамашева Фирюза жана мен үйүм тартып алып фальсификация подделка жасаган соттордун башында Жамашева турат. Ошо үйүм тартып алган Жамашева бул жерде Кыргызстан боюнча. Ошонун бир турган кайынсиңдиси Акимбаева Гүлнара. Азыр прокуратурада, башкы прокуратурада начальник отдел экен ошол. Отдел кадр. Мына ошол отдел кадр азыр Чүй областтык прокурорлордун дагы назначить этип, Чүй областтык прокуратурада менин иштериме бут тосуп атат. Мындан бөлөк да мага жасаган покушениялары бар. Ражагани менен кылмыш иш козгошкон. Лишь бы мени соттор өздөрүнүн кылмыш ишин жашыруу максатында көптөгөн 4 кылмыш иш козгоп, 4-өндө тең сууга салып, кайра алып чыгышып, ошондон аман калдым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына коррупция деген, мына соттордун үстүнөн бирөөлөр коррупцияны иштеп жүрөт. А мен коррупцияны алып келип берсем, прокуратура ошо коррупция боюнча козголгон кылмыш иштерди атмен кылып бербей, соттордун үстүнөн Сооронбай Шарбиштин убагында кылмыш иш козголгон. Ошону ГКИМ Чуйской области прекращение кылган. Ошону Чүй областтык прокуратурасындагы башкы прокуратурада атмен кылбай жатат. Себеби ал жерде Жамашева соттолот, Чүй областтык соту Дамир Оңолбеков соттолот, Жайырондук соту Асанова Чолпон Карпековна сот болуш керек. Мына коррупция. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. А элдин баары коррупция менен күрөшпөйсүңөр, жардам бербейсиңер деп атасыңар. Мына жардам. Мына ушул 3 сотту алып чыгып бергилечи алтындарым. 2011-жылы Кара-Балта шаарынан үй сатып алгам. Ошол үйүм камакта турганда белгисиз бирөөлөргө жазалма сатып алуу келишимин жасашып, ошол жазалма сатып алуу келишимин соттор мыйзамдуу кылып таап берген. Мыйзамдуу кылып таап бериш үчүн соттор өздөрү жазалма документтер жазышкан. Ошонун негизинде мен үйүмдү Бөлөк Умар Фаркат деген Кара-Балтада 3 рестораны бар Өзбек улутундагы жаранга тартып берген. Ошол боюнча азыр Чүй областтык сотунда Жайлы райондук госрегистринин үстүнөн, госнотариустун үстүнөн, частный нотариустун үстүнөн жана бир адвокаттын үстүнөн кылмыш козголуп, ошол кылмыш иштер Чүй областтык сотунда 1 жыл 3 айдан бери кароосуз жатат. Себеби карайын десе сотторду тиги соттук отурумда госрегистр, госнотариус жана мошенниктер күнөөлөп жатат. Актайын десе соттор аны актай албай өздөрү кыйналып жатат да. Ошолго байланыштуу 1 жыл 3 айдан бери сот отуруму ачылбай жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошол боюнча ушул эжелер менен жардам сурап келдим. Бүгүн ушул кишилерде күбө болду. Соттук отурум бүгүн соттун коюлган күнү сотторду аныктабаптыр. Кайсы соттор карайт, саат канчада карайт, ошонун баары аныкталбаптыр. Ошол себептен сизге кайрылууга келдим да. Ыйлайын десем дагы болбойт, кыйкырайын десем дагы болбойт. Ошон үчүн могу Бакай Кашкарбаевдей болгон жигиттер керек болуп атат. Ушундайлар кыйкыргандыгына байланыштуу жана ыргыла эжем ушу көп элдердин укугун коргогон боюнча мына ушу укук коргоочуларга, мына эжелерим укук коргоочуларга кайрылууга мажбур болуп, ана сизге да кайрылып отурам да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эмесе ушу башкы прокурор Курманкул Зулушевдин үстүнөн катуу чара көрүп бериңиз. Жана соттордун үстүнөн тыкыз көзөмөлгө албасаңыз, эл укугу тебеленген сайын күндөн күнгө ишенич сизге дагы, прокуратурага да, сотторго да кетип, үйүндө укук жагынан ачарчылыкка чыккан элдердин баары тең тынч отурбай, уже көчөгө чыккана калдык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чыдамыбыз түгөндү уже. Анткени биз бул жерге баарыбыз ошо Мээр жазык коомдук бирикмесинин аксакалдары келип отурабыз. Канча жылдан бери ушул баланын жабыр тартып, журналисттик иликтөө жүргүзүп, акыйкатчылык бир дагы чечилбей, буга жардам берген тескерисинче прокурорду жумушунан алып, ким эле фамилиясы? Чымбаев Азамат Орозобекович эң элдин таламын талашкан, адилеттүүлүктү туу туткан прокурорду жок кылышып бүгүн биздин урматтуу Курманкул Токторалиевич. Тескерисинче
бүтүндөй укук коргоо органдарын калкалап баягы мошенниктерди коргогон прокурорлорду алып калганы мени өкүндүрөт да. Эми мен ар дайым эле сүйлөп жүрөм, калган сөздү биздин мэр жазык коомдук бирикмесинин омбудсмени, экис омбудсмен Баткен областынын ушу Фазилет эжем, анан Гүлайым эжемдер айтып берсин, Чүй областынын төраганын орун басары. Ушу бирге коллега болуп жүрүп, биздин коллегабыз ушундай болгону өтө өкүнүчтүү да. Мен дагы ушу Сулайманды 1 жылдан бери тааныймын. Биздин коомдук бирикмеде Чүй облусу боюнча жетектейт дагы. Өзүнүн проблемасын айтканда төбө чачым тик турду да. Мындай проблемага таң калса болот. Ушул жигиттин үйүнү соттор өздөрү сатып жибергени таң калтырат да. Сүйлөшүүлөр аркылуу нотариусту пайдаланып, деги муну пайдаланып, бул өзү доо арыз бербегенден кийин муну жөнүндө сотко чакырып атат. Бир түшкө кирбеген окуя бул жигиттикичи. Азыр мына карабайсыңар, ушундайлар кандай көп Кыргызстанда. Үй бүлөсүнөн ажырады биринчиден. Экинчиден азыр ишиден ажырады. Же бир жака кете албайт, иштей албайт. Постоянно сотко теги бияка чакыртат, бирок эч кандай натыйжа жок. Мына бүгүн азыр сотуна барып келдик, Чүй областтык сотко барып келсек, сот болобу десе билбейт эч кимисе. Билбей атабыз. Эмнеге чакырдың билбеген болсоңчу, повестканы берди да буга. Эмнеге чакырдың? Анан изилдеп сурап, дешип, бизди көргөндөн кийин чуркап, анан кийин отуруп, жанында 2 шериги менен болот да сотчу. Бирөө болбойт бул жерде, областтык. Коллегалары жок, өзү келип эле анан кийин жок кой отур. Башка күнгө жылдырайлы, тиги кечикти, бу кечикти. Эмне үчүн кечигет? Прокурорлор отурат. Ошо жерде эмне үчүн кечикти? Кечиккен болсо айтыш керек, сот болбой калат. Келбе депчи. Аны билет да келиш келбешинчи. Жөн гана адамды убара кылып, чарчатып, жыгытып, жок кылышкана керек экен булар. Өздөрүнүн бардыгынын бул жерде кызыкчылыгы бар экенин биз өз көзүбүз менен көрдүк. Мындай болбойт. Тармакташып, чиеленишип, сары чырмоокко окшоп калыптыр. Прокуратурасы, соту, башкасы биригип алыптыр. Ушундай бир мафиялык иштерди жүргүзгөнү биз көзүбүз менен көрүп, абдан таңыркап, абдан капа болдук. Но бул ишке коомдук эмеде талкуулап атабыз азыр. Элдин бардыгы ушуга кыжырданып атат. Чынын айтканда мындай болушу мүмкүн эмес. Жөн-жөн эле адамдар көчөдө калып кетиш керек. Үйлөрүн тарттырып, ишканасын тарттырып, башкасын тарттырып, зордук, зомбулукту биз бүгүн көзүбүз менен көрүп келдик. Бул жигит үйүн баягы сезимталдык кылып, үйүн арестке коюп койгон экен. Үйдүн ээси ары карап кеткендигине байланыштуу бир нерсе болуп кетпесин деп арестке коюп койгон экен. Ошол арестте турган үйдү соттор өзлөрүнчө нотариус менен сүйлөшүп, адвокат менен сүйлөшүп, госрегистр менен сүйлөшүп туруп, арестте турган үйдү булар сатып жиберишкен. Купли-продажа качан болот? Качан арестте жок болгондо болот да. Арестте бир эмес 2 катар арестке түшкөн үйдү сатып, анан кийин аны бергенде дагы түн ичинде келип, үй бүлөсү менен рейдерский захват менен тартып алышкан бул жигиттин үйүн.